Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен мен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, сиздер Байбилим.медиа каналындасыздар. Биз сиздер менен 9-чу сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу достор, 9-чу сабагыбызды баштоодон мурда орус тилинин практикалык курсу аттуу китепти тааныштырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Бул китепти алсаңыздар, сиздер англис тилин дагы мыкты деңгээлде үйрөнөсүздөр. 709-28-75-71 телефон номерине кайрылсаңыздар болот. Урматтуу достор, бүгүнкү биздин 9-чу сабагыбыздын темасы жалпы жана альтернативдүү суроолор деп аталат. Эң биринчи бул теманы түшүнүүдөн мурда, бул темага киришүүдөн мурда бул теманы биз түшүнүп алышыбыз керек. Кыргызчасы эмнени туюнтат? Жалпы суроо жана альтернативдүү суроо дегени эмнени туюнтат? Мына ошону түшүнүп алышыбыз керек. Жалпы деген суроо бул жалпы эле, мисалы ооба же жок деп жооп бере турган суроолор, булар жалпы суроо деп аталат. Аладдинсиңби? Же сен адилетсиңби десе, ооба, мен адилетмин деп жооп бере турган болсо, анда бул жалпы суроо болот. Ооба же жок деп жооп берсек, демек бул жалпы суроо болот. Ал эми альтернативдүү деген суроо, ал эми урматтуу достор, альтернативдүү суроо дегени бул же деген сүйлөм келе турган болсо, же деген сөз келе турган болсо, бул альтернативдүү суроо болот. Сен адилетсиңби же Аладдин сиңби десе, биз ооба же жок деп жооп бере албайбыз. Экөөсүнүн бирөөсүн тандайбыз. Мен Аладдинмин деп же болсо мен адилетмин деп жооп беребиз да. Ошол демек же деген суроо келе турган болсо, же деген сөз келе турган болсо, суроодо демек бул альтернативдүү суроо болот. Ал эми же деген суроо сөз келбей турган болсо, бул жалпы суроо болуп саналат. Англис тилинде ооба деп жооп берүү үчүн yes деген сөздү колдонобуз. Yes деген сөз болот. Ал эми жок деп жооп берүү үчүн no дегенди колдонобуз. No. Мисал үчүн no деген сөздү колдонобуз, Мисалы, is this a pen? Is this a pen? Бул ручкабы десе, yes, it is a pen. Yes, it is a pen. Бул ручкабы десе, биз yes, it is a pen. Ооба, бул ручка деп айтабыз. Yes, it is a pen. Бул ручка деп айтабыз. Эми альтернативдүү суроо болсо, англис тилинде биз буга or деген сүйлөм коебуз. Or деген сөздү коебуз. Or деген сөздү коебуз. Мисалы, is this a pen or a pencil? Is this a pen or a pencil? Бул ручкабы же калемби десе, экөөсүнүн бирөөсүн коебуз да. Yes деп айта албайбыз буга. Yes деп айта албайбыз. Мисалы, this is a pen. Бул ручка. This is a pen. Бул ручка болот. Андан кийин, is this your bag? Бул сенин сумкаңбы? Is this your bag? Your bag? Бул сенин сумкаңбы? No, this is not my bag. Бул менин сумкам эмес. No, жок. This is not my bag. Not десек my bag. Not дей турган болсок эмес, жок. Бул менин сумкам эмес болот. Эми ушул жерге биз or дегенди кошуп колдоно турган болсок, бул альтернативдүү суроо болот. Мисал, is this your bag or mine? Mine. Бул менин сумкамбы же сеникиби? This is your bag. Бул сенин сумкаң. This is your bag. Бул сенин сумкаң болот. Андан кийин, is this city Бишкек? Бул шаар Бишкекпи? Is this city Бишкек? Бул шаар Бишкекпи? Yes, this is Бишкек. Ооба, бул Бишкек болот. Is this city Бишкек or Ош? Is this city Бишкек or Ош? Бул шаар Ошпу же Бишкекпи десе, экөөсүнүн бирөөсүн тандайбыз. This is Ош. This is Ош. Бул Ош болот. This is Ош. Бул Ош болот. Эми андан кийин, is this your telephone? Is this your telephone? Is this your telephone? Бул сенин телефонуңбу? Болот. No, жок. This is not my telephone. Not my telephone. This is not my telephone. Бул менин телефонум эмес болот. Альтернативдүү суроо кылып бере турган болсок, is this your telephone or my? Бул сенин телефонуңбу же меники десе, this is your telephone. This is your telephone. Бул сенин телефонуң болот. Мисал үчүн, бул жакшыбы же жаманбы деп сурасак, альтернативдүү суроо.
Альтернативдүү суроо. Is it good or bad? Бул жакшыбы же жаманбы? Is it суроо бергенде is'ди башына коебуз. Мурдакы сабактарыбызда айтып өткөнбүз. Is it good or bad? Or деген же болот, good жакшы, bad жаман. Is it good or bad? Бул жаманбы же жакшыбы? It is good. Бул жакшы. Is it short or long? Бул кыскабы же узунбу? Is it long? Is it short or long? Бул кыскабы же узунбу? It is short. Бул кыска. Вот мисал үчүн экөөсүн бирөөсүн тандайбыз. It is short. Бул кыска. Is his name Айбек or Мадамин? Is his name, анын аты, his десек анын, is his name Айбек or Мадамин? Анын аты Айбекби же Мадаминби? His name is Мадамин. Анын аты Мадамин. Экөөсүн бирөөсүн тандайбыз да. His name is Мадамин. Анын аты Мадамин болот. Эми you are a student десек. You are a student. Бул сен студентсиң. Бул жай сүйлөм болот. Эми биз ушуну суроолуу сүйлөм кыла турган болсок, are деген сөздү башына коебуз. Мисал үчүн, are you a student or a teacher? Are you a student or a teacher? Sen студентсиңби же мугалимсиңби? Are you a student or a teacher? Sen мугалимсиңби же студентсиңби? I am a student. Экөөнүн бирөөсүн тандайбыз. I am a student. Мен студентмин. Is your friend doctor or a driver? Senin досуң врачпы же айдоочубу? My friend is a doctor. Менин досум врач. Экөөсүнүн бирөөсүн тандайбыз, Экөөсүнүн бирөөсүн тандайбыз. Is Nick a good or a bad doctor? Is Nick a good or a bad doctor? Nick жакшы дарыгерби же жаман дарыгерби? Болду да. Nick is a good doctor. Nick is a good doctor. Nick жакшы дарыгер болду. Are you a good or a bad boy? Сен жакшы баласыңбы же жаман баласыңбы? Are деген суроолуу сүйлөм болгондо дайыма are башына коюлат. Are you a good or a bad boy? Сен жакшы баласыңбы же жаман баласыңбы? I am a good boy. I am экөөнүн бирөөсүн тандайбыз. Альтернативдүү суроо болот. I am a good boy. Мен жакшы баламын болот. Андан кийин сен врачсыңбы же медайымсыңбы деп сурай турган болсок, медайым же мед ага. Are you a doctor or a nurse? Are you a doctor or a nurse? Sen врачсыңбы же медайымсыңбы? I am a doctor. Мен врачмын. Are you at home or at school? Sen үйдөсүңбү же мектептесиңби? Экөөнүн бирөөсү. Are you суроо болот. Are you at home үйдө or at school? Sen үйдөсүңбү же мектептесиңби? I am at home. Мен үйдөмүн. I am at home. Мен үйдөмүн. Are you a worker or a director? Are you a worker or a director? Жумушчусуңбу же директорсуңбу? I am a worker. Мен жумушчумун. I am a worker. I am a worker. Мен жумушчумун болот. Мына ушинтип урматтуу достор, англис тилиндеги жалпы жана альтернативдүү суроолорду ушинтип колдоносуздар. Биз дагы көптөгөн нерселерди бул видеого батыра алганыбыз жок. Ошондуктан сиздер бул китепти алып жалпы жана альтернативдүү суроолорду дагы да мыкты деңгээлде өздөштүрсөңүздөр, үйрөнсөңүздөр болот урматтуу достор. Бул китепти алыңыздар, англис тилин дагы да мыкты деңгээлде үйрөнүңүздөр. 709 28 75 71 телефон номерине байланышсаңыздар болот. Биз дайыма сиздердин кызматыңыздардабыз. Аладдин Исламидинов дайыма сиздерди жакшы көрөт жана сүйөт. See you soon. Thank you very much.